Bunun бардығы сіздер үшін жөн эле бекер берилет, бекер. iPhone бекер, планшеттер бекер, акчаларды полный бекер берилет. Алып келип ушул жерге коюп, мына эшикти тээп эле киресиңер туган. Мына. Алып 5 мүнөт эле жылгандан кийин аркасынан келип басып, мына өзүбүздүн тагалар кайра алып коюп атат да. Көрсөтүп коеюнчу, мынакей. Даярдап койдуңуз полный. Даярдап койгом мына. Молодец. Мына ичинде 3000 рубль акчасы бар. Анда Ошондой болот. Таяктан болсо ушу бир жеме, ушу бир жанагы майы, таламайы ушундай О, эми баягы чоң шаар. Мына комментарийге жазсам, мусуларды салтасыңар экен, талант дегендерге не деп жооп бересиз? Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Максималдуу түрдө болушунча бардык группалар менен Москвадагы Халтура группасы болобу, Подработка группасы болобу, бардык группаларга жетип түшсүн, баары билсин бул маалыматты. Учурда Кыргызстанга Москвадан иштеп, мына азыр курстар нары бери ойноп атат. Көбүнесе биздин мекендештер машина алып жөнөтүүгө аракет кылып жатышат. Мына биз Талант агамды тартып баштагандан бери көп адамдар машина салышта турабы. Учурда дагы салып жатасыздар. Мурдагы тартканда арзандатуу менен бир аз кызмат көргөзүп берейин деп, мына аябай көбүңүздөр 15-не чейин жетишип калайын деп салыпсыздар. Буюрса дагы деле кызматыңыздарда. Мунусунда мынакей четирек метрого жылып, азыр маалымат толук алып беремин. Офис ачып, өтө серьезный ишти баштаптыр туугандарым, андыктан чалып байланыша бересиздер. Мына учурда кандай машиналарды Россиядан чыгарууга тыюу салды, кичине закондор өзгөрдү дейт. Андыктан барыңыздар билип алыңыздар туугандар. Жакшы бир видео, бир маалымат беребиз да ушул видеодо. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Иса кандай жакшы? Сиңиз жакшыбы? Жакшы. Кайсы метрого жылдым дедиңиз? Эсиме чыгып калды. Ассаламу алейкум туугандар. Биз мурун Балашихада иштеп жүрдүк эле, азыр биз метро Новокасино биз дагы жакыныраак көчтүк. Москвага жакын, МКАДтан мисалы 2 километр, Новокасино метрого жакын. Салтыковская 8, строение 17ге көчүп келдик. Биздин жаңы адрес азыр ушул жакта. Ушул жакта болсо эми болду. Ооба, биздин база эми ушул жакта, ушул жака көчүп келдик. Офис көргөзүп коелук. Талант агам эми болду, эми офисте болот туугандар. Ооба, бул жак башында күтүп алып, андай маселе жок эми. Жылуу офисте күтүп алат сиздерди, да? Биздин офис азыр дагы кененирээк маалымат берип айтып кетебиз. Ичинде сиздер үчүн атайын приздерди алып даярдап коюп тургандыктан мындай көңүл буруп турабыз, Баштай беребиз. Канча трал бар, күнүнө канча машина жөнөтүп атасыз? Кандай нелер болот бул видеодо? Бул видеодо азыр маалымат катарында дагы айтып кетебиз көп нерселерди. Бизди баягы көрүп жүргөндөр, дайыма машина салып жүргөндөр көптөн бери эле тааныйт, билет. Билбегендерге дагы айтып коелу. Биз жаңы Балашихадан бул жака жаңы адреске көчүп келдик. Адресин төмөндөгүдө айттым. Москва, Бишкек, Москва, Ош 2 багытында иш алып барып атабыз. Москва, Бишкек кээде через день, кээде почти күндө эле. Бир күндө даже 2 трал, 2 автобус эле кетип атат өзү негизичи. Кээде через день болуп калып атат. Анан Москва, Ош боюнча бир жумада бир жөнөткөн аракет кылып атабыз өзү негизичи. Бир жумада бир кетип атат. Кээде бир жумада 2 жолду эле чыгып калып атат. Анан кийин мына бизде мисалы азыр мына кече түн эле 2 автобусту чыгарып кетиргенбиз. Мына азыр 2 очередте турат, калгандары келет. Эми бизде мындай келе берет, кете берет, мындай боло берет да. Машина уже топтолуп калды дең. Машина уже топтолуп калды, азыр жүктөп, ооба. Булар уже кетет. Машиналар уже Кудайга шүгүр, элдер таанып эле калды. Мүмкүн болушунча эле баягы кандай обещать эткен болсок, ошол боюнча эле жеткирип берип, анча-мынча недостатка жерлерине биз өзүбүз тыйынын берип, баягы клиенттин көңүлүн алган аракет кылып атабыз. Жалп жокпу? Пока жалп жок. Жалп жок болсун. Жалп жок. Болбосун туугандар. Эсен аман апарып бериң элдин аманатыны. Өз билесиз бул жерде иштеп кандай бир кыйынчылыктар таап, жанагы акча таап, машина алып атабыз. Жолдо акырын айда деп айтың, мына водительге да анчы азапастный, көрүп го жол. Азыр кыш туугандар, өзүңөр жакшы билесиңер, биз 7-8 6 күн, 7 күн деп айтып атабыз средний срок. Бирок кээде андан да узарып калып атат. Себеби азыр Казакстанда фурганын сезону да, фурга уруп атат, гололед болуп атат. Эми баары бир кыш уже кыйын да. Кыйын, жолдор гололед дегендей. Кандай машиналарды чыгарбай калды? Дагы бир закон өзгөрдү деп бир нерсе деп калдыңыз го? Айтып бериң эле. Доверенностьтер боюнча. Доверенность боюнча бул мындай болуп атат. Сопроводительный накладной бул Кыргызстандын границасына киргенде алынып аткан документ бар болчу, декларация деп коебуз. Сопроводительный накладной деп айтылат. Мурун кичине тыйын алып бүтүрүп берип атышкан. Бирок азыр уже ал жабылды ужечи. Ал жок ужечи. Азыр сопроводительный накладной эч жактан бербей атат. Биринчи Бишкек жабылды, кийин Талас жакта жабылды да. Азыр только сопроводительный накладной алам деген адам баягы декларацияны анысы жок учетко койбой атпайбы? Ошону алам деген адам сөзсүз доверенность менен келиш керек болуп атат. Аны доверенностьти водительге жазып бериш керек. Ошондой болуп атат. Эми Бишкектики оңой. Бишкектики мисалы барып машинаны түшүрүп
алган жерден кайра барып алып кетип калса болот. Оштукка мисалы таластан өтөт да. Таластан өткөндө ал жакта кыймыл болот, кайра таласка келип кетиши. Ошон үчүн оштукку мүмкүн болушунча водительге доверенность жазып беришиңер керек. Себеп дегенде ал жакта уже мурункудай баягы кичине тыйын алып жаза коймой деген тема уже бүткөн туугандар. Ошону жакшы туура түшүнгүлө. Себеп дегенде баягы нааразы болуп калгандар бар да, мен ошону сопроводительный накладной кылып бербедиңер депчи. Эми биздин колдон келбесе кыйын нерсе, эми ал баягы мамлекеттик орган да. Анан эми алар бербесе биз мисалы кийлигише албайт экенбиз. Биз баягы жөн эле элдин катарындагы бир жөнөкөй эле эме болсок, жөн эле машинаны жеткирип берип атабыз. Анан кийин ошол моменттер, анан кийин дагы элдерге дагы баягында айта кетчү баягы эме катарында, маалымат катарында туугандар баягындайлар көп келип атат. Колундагы вин номери менен машинанын вин номери совпадать этпегендерчи. Мисалы кымбат машиналар деле келип атат. Эми баягы маркаларын айтпай эле коеюн. Көргөндөр өздөрү деле билет. Көп эле келди да. Биз алып алдык эле кымбат эле акчага, мисалы бир 1 миллион, 2 миллиондун тегерегине деле, 3 миллион тегерегине деле алып алгандар бар, бир 2,5 миллион тегерегине деле. Анан ээси айтты эле, экспертизадан баары жакшы болду, учетко кое бересиңер, транзит ала бересиңер деди эле депчи. Бирок андай болбойт туугандар. Андай вин перебитый болгон, же болбосо мурдалып кайрадан экспертизадан өткөн машина ар бир перерегистрацияда экспертиза аркылуу болот. Экспертиза бир примерно 2 айдын убактысын алып коюшу мүмкүн. Анан ушуну эптеп өткөрүп бересиңерби дегендеги бар. Эгер колуңардагы документ менен вин номер совпадать этпесе, аны алып өтүш да кыйын. Өзү негизи өтпөйт ал өзү границаданчы. Ошон үчүн туугандар, сиздер сак болуңуздар, алып атканда сөзсүз көңүл буруңуздар, вин номер менен колуңуздардагы машинанын вин номери совпадение сөзсүз түрдө болсун. Эгер совпадение болбосо, баягы эми биякта сатып аткандар көбүнчөсү эле бул боло берет, нормальный, жакшы деп сатып кое берет да, саткан адамчы. Ошого өзүңүздөр күйүп калбаңыздар, андайлар өтө көп. Күйүп калгандарчы бизге алып келип, же транзит кыла албай атам, же Кыргызстанга алып кете албай атам. Эптеп болсо дагы ушу российский учет боюнча Кыргызстанга алып кете аласыңарбы деп келгендер дагы бар. Туугандар, жакшы эскертүү, кулагыңарга, күмүш сырга ошондой нерселерди такыр албагыла. Чисто легальный эле машина ала бергиле. Легальный, баардыгы документтери совпадать эткен, баардыгы. Мисалы мындай бир чекесин айтайын, мен өзүм көрүп билип жүрөм, бир экөө-үчөө бизге машина алып келебиз деп, запретный машиналардычы алып келебиз деп, бирок алып келе албай калып. Итог сурап, эмне болдуң десең, алдырып койгондор. Алып машинаны алгандан кийин аркасынан келип кайра машинаны алып коюп аткан учурлар да бар. Машинаны саткандан кийин деле аркасынан келип туруп алып койгон. Ошондой болду. Мисалы 3 ошондой случай бар. Үчөөнүн тең тааныйм, менде телефон номерлери бар. Алар мени тааныйт эгер көргөн болсо. Примерно. Мисалы бирөөсү 350 миңге алган экен. Ал күйдү. Алып 5 мүнөт эле жылгандан кийин аркасынан келип басып өзүбүздүн тагалар кайра алып коюп атат да. Куд эле ошол машинаны дагы бирөө алыптыр биздин мекендешибизчи. Куд ошол эле машинаны бирөө алып 350 миң берип күйөбү. Куд ошол машинаны кайра эле экинчи мекендешибиз 500 миң берип алып, ал да күйүп атат мисалычы. Анан кийин дагы бирөө чалып калды, мындай маркада машина алып барам деп. Анан кийин "Всё хорошо, күтөбүз" десең, жок болуп, ушундай болуп калды, проблема болуп калды. Эмне болду десең, алгандан кийин эле ошо аркасынан ал 750 миңге алган экен. Эмнеде кандай нит болду ошондо ол машинада? Запрет на регистрационные действия деген тема бар да, бердечи. Багы ээсинин карызы бар болгон болсо, машиналарды бул жерде немеге киргизип коет. Камакка алып коет да, мындай айтканда. Арест кылып коет да, запрет на регистрационные действия. Айдай берсе боло берет. Границадан деле өткөрсө болот по идее. Ошондой машинаны булар багы эми багы миллион турган, 1 200 турган машинаны 750ге беребиз десе, багы биздикилер эми багы эмебиз го. Биз эми багы арзан мүмкүн болушунча арзан деп ошол жака жүгүрөбүз го. Барып кызыгып кетип, ала коюп, анан артынан эле келип, 3 случайны мен даже өздөрүн тааныйм. Алар менден даже сүйлөшүп, кандай кылсак болот, эмне кылсак болот деп. Бирөөсүн мен алып кеткенде аркасынан заявление жазганга чейин чогуу барып келдим да. Ошондой темалар болуп атат. Ошолорду дагы туугандар албагыла, сураныч, жакшы карап, запрет болсо дагы көңүл буруп, жакшылап кимдер сатып атат, кандай адамдар сатып атат. Берип атканда лучше перевод кылып, переводко баягы жерге Сбербанкка сообщение жерге за автомобиль деп жазып, за автомобиль. Анан за автомобиль такой-то вин номер же болбосо гос номер указать этип. Налич бергендер эмне кылсын? Көбүнчөсү ошолор наличка бергендер да. Видео тартып алса болобу? Видеого тартып алып, жок дегенде ошондой маселелерди доказательствага какой-то доказательстволорду кошоп кетти. Чынапчы, таандага мындай. Ошондой болот. Каяктан болсо ушу бир жеме, ушу бир жанагы майы, таламай ошондой болот. Эми баягы чоң шаарда ар кандай адамдар бар. Өзүңө сак болбосоң, иса бул жердечи баягы ар ким ар кандай кылып алдагысы келет да. Алып кеткиси келет. Ошон үчүн
ошондой биз атайын ошо Исаны чакырганыбыздын да себеби ушул. Ушундай маалыматтарды бөлүшүп коелу деп бир чет элдерге маалымат болуп калсын. Анан экинчи чети мына биздин өзүбүздүн тралларды, автобоздорду реклама кылалы. Бизде жаңылыктар бар, офистерди койдук, клиенттерди мындай. Жүргөн басканча кандай машиналарды бизди кыргыздар көп жөнөтүп мына Кыргызстанга. Примерно мындай да. Passat көп кетип атат. Универсал Passat түндүк жака. Универсал Passat көп кетип атат. Audi C4-лер көп кетип атат. Того ходовой кебесе керек алар да вообще. Ошо айдай берсең керек. Ооба, эми көп салынгандар ушулар. Анан кийин Жигули салып аткандар да бар, мисалычы. Ооба, Жигули салып аткандар бар. Анан бирок бүт эле марканы салып атышат өзү негизи. Анан мына комментарийде жазсам, ооба, мусуларды салтасыңар экен, талант дегендер эмне деп жооп бересиз? Туугандар, эми биз баягы элдин кызматындабыз. Бизге элдер эмне машина алып келсе, чиригин алып келеби, жакшысын алып келеби, кымбатын алып келеби, арзанын алып келеби, эми бөлө албайсың. Тапканы да туугандар. Тапканы эми бирөө тапканы да. Бирөөдө акча көп болсо туугандар. Экинчисинин акчасы аз. Азыраак акча иштеп 100 миңге бир чириген Matiz алышы мүмкүн. Бирөө балким 3 миллионго кымбат баалуу Lexus алышы мүмкүн. Эми баягы адамдын баары бирдей эмес да эми. Баягы Lexus бар адам эле ушу чириген машиналарды алып келе бербейле деп айтпаш керек да. Себеп дегенде ал деле ошол Lexus 1000че ал деле ошо Matiz менен барып көтөрүлсө керек. Жакшы ошондой да. Баары эле тулуу эле Lexus минбейт да. Туура. Бул жерде канчадан канчага чейин болтосуз ошондо? Биз эртең менен 11ден баштап кечки 11ге чейин иштеп атабыз. Кээде акыркы клиенттер суранып калат. Бир 12де барат элек, ака күтүп турасызбы деп. Аны дагы макул деп күткөн аракет кылып атабыз. Кирдик анда? Мына офис мына туугандар. Офис биздики ушул жер. Мындан кийин силерди биз офисте күтүп алабыз. Эгер кечинде келсеңер, мына жерге прожектор да койгонбуз, светти улай элекпиз, жакында светти улайбыз. Машинаңарды мына жерге алып келип коесуңар. Азыр пока мындай. Ооба. Кум. Бул жерди тазалап, берге жакшынакай кылып, эмелерди асфальтный крошка төгүп, мындай эме кылабыз, пока жетише элекпиз. Алып келип ушул жерге коюп, мына эшикти тээп эле киресиңер туу. Мына. Ооба. Бир ким бар деп эле киресиңер. Бир тааныштырган култап койгон. Жок, ачык. Мына. Бул жерге кирип турган эле бул жер жылытып коерсуз эми, Бул жерде ооба свет уласак сөзсүз түрдө. Эми пока Иса мындай да. Дилекин жерге. Ооба, бизде пландар бар, мына жерге кожаный дивандарды коюп, атайны телевизор коюп, кулер алып келип койгонбуз, пока свет жоктугуна байланыштуу подключение кыла элекпиз. Суам жок тең. Нерден ысык суу, кайнак суу, кофе, софе, нерге печенье, конфеттерден бери коюп коебуз короче туугандар, силер үчүн. Болду, ошондой кылың. Ооба, клиенттер келсе, келтирипсиз мынанчы. Муну канча алдыңыз мына бутикте, мына үйдө? Муну атайын заказ кылдым, баягындай жыгачтан. Арсен отурба. Жыгачтан заказ кылдыңыз. Канчага келип түштү? 300 миңге, эми скидкасы менен бир аз суранып, 300 миңге ушундай сырты менен, ичи обделкасы менен алып келип бердиби? Алып келип берди ооба. Бул жакшы экен а. Белектери менен бир катардан тааныштыра бересиз. Кандай белектер, мунун кандай шарттары бар, эмне кылыш керек? Мунусунда биз өзгөчөлөнттүк, Иса. Эми баягы элдин кызматында болуп аткандан кийин, элден алып аткандан бир аз элге дагы берели, эми бизден подарок болсун. Бул лотерея деле эмес, туугандар. Силер өзүңөр туура түшүнгүлө. Бул лотерея эмес, башка нерсе эмес. Бул мындай болот. Ким машина алып келсе бизге, биз бир мындай билет беребиз, мына кагаз беребиз. Мынерге фамилия, эме атын, телефон номерин берет. Анан биз өзүн бүктө дейбиз. Өзүн жазып, телефон номерин, атын, анан ушундай кылып бүктөп туруп, мындай кылып бүктөп туруп, мына жерге урдага саласыз. Мына жерге салып коебуз. Бул ачылбайт, атайын скотчтоп, эч ким тийбей турган кылып койгонбуз. Өзү салат. Өзү салат. Өзү мынерге салып коет. Болду. Ровно 1 ай 30 күнгө убакытты белгилейли. Биз белектерди ошондой кылалы. Бир машина алып келдиңизби, демек бир билет беребиз. Ошого фамилия атыңызды, эме фамилия атыңызды, анан кийин номериңизди жазасыз дагы, мына жерге салып коесуз. Болду. 2 машина алып келдиңизби? 2 оны. 5 машина алып келдиңизби? Демек 5 оны. Анан акырында 1 ай 30 күн өткөндөн кийин кайра өзүңү чакырабыз. Уже мына 1 айдан келет экенбиз, значит. Ооба, 1 айдан кийин, ровно 30 күндөн кийин кайра өзүң. Ооба, өзүң келесиң. Бизде эмебиз баш байгебиз iPhone 16. iPhone 16. Бул жаңыбы бул? Жапжаңы мына запечатанный ачыла элек. Өзүңөр мына жерден эми iPhone колдонуп жүргөндөр билет. Мына жерден өзүңөр багы немесин чыгарып өзүңөр аласыңар. iPhone 16 жапжаңы, оригинал. Кадимкидей магазинден алдык, эч кандай подделкасы жок. Жөн эле машина саласыңар, бир билет бияка салып коесуңар, болду. Ошону биз арасынан эгер утсаңыз, телефонуңузга чалып, прямой эфирде, анан дагы айта кетейинчи, биздин Асман Логистик деген Instagram баракчабыз бар.
ошол жака да каттала кеткиле. Ар бир адам билет салып атканда биз ушул жерге Инстаграмга тартып сторизге жүктөп турабыз. Ошондой. Эгерде бир айдын 30 күн убакыт, бир айдын ичинде бизге 20 машина келсе, демек могу жерде 20 белек бар, 20 утуп кетет. 20 белек бар ба, полный? Полный 19-20 белек бар. Анан эгерде 100 машина келсе, демек ошолордун арасынан 20сы утат. Эми бул баягы элге баягы Клиенттерди сүйүндүрүү максатында, кубандырып, баягы эми бул белек сыяктуу да, лотерея деле эмес. Булчу баягы эртең утуп алсаңар, бизден бир машина салып утуп алсаңар, эстеп жүрөсүңөр. Мен iPhone утуп алдым. Матиз салган болсоңор, мисалы мынаны утуп алган болсоңор, экинчи матизди алып салып бересиңер. Дагы мисалы. Анан планшеттер бар. 3 планшетибиз бар. 3 планшет алып келип койдук. Жакшы планшеттер бул дагы. Анан кийин так, мына жерде конверттерде 3000дик конверттерден 5 бар. Мына ичинде көрсөтүп коеюнчу. Мынакей. Даярдап койдуңуз бул? Даярдап койгом, мына. Молодец. Мына ичинде 3000 рубль акчасы бар. Ар бир конвертте мына ушундай конверттерден бизде 5 бар. 3000ден 5 бар, 3000диктен, анан 2000диктен 10 бар. 2000ден 10 бар. 2000ден 10 бар. Мына ачып көрсөтөйүн мында. Но 2000диктин ичинде мына 2000 рубль. Салып койгонбуз, бардыгы даяр. Буларды мен ушул боюнча ушу жерге, офиске, жакшы жерге катып коем. Бир ай ойнотобуз. Келген клиенттерге ушу жака салып беребиз. Мына бул ачылбайт, башка болбойт. Мына эми бул баягы честный эле кылабыз. Бул жерде баягы эме деле жок. Мындай оюндарды көп эле өткөрүп жүрөбүз. Көп түшүндүм. Чисто эле бул белек катары эле силерге туугандар, ошол. Нерден анан арасынан анан кийин алып, ким утканын анан ошол жерден прямой эфирде өзүң келесиң, өзүң күбө болосуң. Прямой эфирде чалып байланышып. Чакырып, мына сиз iPhone утса iPhone, планшет утса планшет. 3000 акча болсо эми планшет үчүн келе бересиңер, iPhone үчүн келе бересиңер. А мына 3000 уткан болсоңор, мисалы, мен чалып силерге Сбербанкка, Тиньковко которуп эле коем, туугандар. Ал жактан кызыгат болду. Болду. Туугандар, түшүнүктүү эле болуп окшойт. Мунун баардыгы сиздер үчүн жөн эле бекер берилет, бекер. iPhone бекер, планшеттер бекер, бул акчаларды полный бекер берилет. Келе ушул машина салгандардын арасынын ичинен тандап, орнуга салып жанагы кетесиздер. Ал жагын өзүм эфирден жанагы чалып байланышабыз. Ушул жага көчүп туруп офиси бар экен. Күнүнө бирден экиден тралдар Кыргызстанга каттап атыптыр. Полный маалыматты бердик. Калганын ага менен жолугуп сүйлөшүп, чалып байланышып, анан эми өзүңүздөр жанагы кыла аласыздар. Ишиңиздер ийгилик, эч качан оорубаңыздар, алданбаңыздар. Мына ага менен сүйлөшүп отуруп калсам, мына чындап жүрөгүм ооруду да, мына алдангандар дегенде эле толук ушу биз алданып эле калдык да. Бардык алдандым, квартирадан жанагылды келип куу берди, алданып калдык. Мына миграт жанагыдан авиабилеттен алданып калдык, регистрация кылдык, алданып калдык. Бир ишимден бир 2-3 миң, бир 10 миң, 15 миң беле бир 1-2 миллион акчам ала албай атам. Аяктан алып толук алданып калдык деген эле звоноктор болот да. Алданбайлык туугандарым. Ошо машина алгандан же сүрөт видеого тартып, доказация уже көп жерлер уже видео эле болуп калды. Видео регистратор коймой болуп калды, же тартмай болуп калды да. Видео регистратор ар бир машина коюшуңуздар керек туугандарым. Москвада кыйын болуп калды. Видео регистратор бар адамга кичине башкачараак мамиле. Видео регистратор жокко мындайраак. Эми ар кандай да ошого видео регистратор 2000 сом эле турат. Туугандар көп жанагыда эми 2000 сом деле 2 сомдук видео регистратор деле жашооңураак бирок кылып коет. Ошого алып кое берелик такси иштеген башкаларчы. Анан машиналарды мен бекер тартып баштагам. Мен өзүмдүн каналым бар, 50 000 подписчиги бар. Бекер машиналарды тартып берем. Бекер реклама алжагы. Калган эми сүйлөшүп аласыздар эми келген да клиенттер менен. Ооба. Бардыгыңыздарды ушул жерден күтөбүз туугандар. Жакында биз бул жерге компьютер коебуз, принтер коебуз, мисалы договор купли-продажа чыгарабыз десеңер, анан айтмакчы да бир нерсе айта кетейин. Транзит кылгандар договор купли-продажасын ГАИге берип коюп, өздөрү мындай голый эле СТСти көтөрүп келе берет да. Туугандар сураныч, договор купли-продажанын копиясын ала келгиле. Биздин Кыргызстан требовать этип атат. Мисалы кечээ бир машина өтпөй калды да. Мага водитель чалып тур, түндө чалып тур. Мисалы бир Mercedes Viano жүктөгөнбүз. Эси ошондой эле алып келип таштап кеткен да. Анан ошо Viano өтпөй атат, Кыргызстан киргизбей атат дедилер. Түнгү саат 2-де уйкуман туруп, менде баягындай пустой бланк бар эле, договор купли-продажа. Ошону алып, хозяинне чалып, паспорттун данныйларды алып толтуруп, анан кийин скан менен анан кийин таштап бердим да. Анан кийин өттү да. Ошо договор купли-продажага биз кыргыздар өзү бир аз документке так болбойбуз го өзүчү.
урду сакты кете беребиз. 1-2 сом берсем бүтүп коёлот. Ошо талгажындай чындапчы. Азыр андай БДга барып деле акча берип ошондой болуп атат эми заман. Договор купли-продажаны просто неме кылып аткан да, транзит кылып аткан, сүрөткө тартып калгыла. Биз мэрге жакында принтер коебуз, башка коебуз. Келебиз, бизге WhatsApp'тан ыргытып бересиңер, биз силерге принтерден чыгарып беребиз. Тарифиңиз кандай болду да машина салуу тарифтери? Канча сомдон салдыңыз? Салуу тарифтери эч кандай өзгөргөн жок. Кыш болсо деле биз бааны кармадык, көтөргөн жокпуз. Мисалы, легковой жеңил машиналар, седандар 20 миңден салып атабыз, кичинекейлерди. Бишкекке. Ооба, Бишкекке. Honda Fit, мисалы, Jazz, дагы башкаларды, кичинекейлектерди. Анан чоңурактар болсо, баягы Lexustар бар, кымбатыраак, эми алар бир аз кымбатыраак. Кроссоверлер бар. Кроссоверлер болсо ал дагы бир аз андан кымбатыраак, мисалы 25тен болот, CR-V, мисалы RAV4 дегендер бар, мисалы Kia Sorento, Palisade салам дегендер бар, ошолорго. Анан дагы эгер 570 салам дегендерге уже баа 28, 29, 30. Эми туугандар баягы бияктан кетсе баягы арзаныраак дей беребиз, бирок кымбат машина алып келип, анан кийин баягы жооп бериш дагы керек да. Кымбат машинаны туура түшүнөсүңөр, бир аз кымбат эле баалайбыз. Себеп дегенде анын ошого жараша ответственность бар. Жоопкерчилиги бар. Эртең чийилип калса, доллар менен сурайт мисалы. Парасынын бир жери эме болуп кетсе, жаракка кетип калса, ака мынау бир $150 турат эле берип кой деп эле айтат мисалычы. Анан клиенттерди мүмкүн болушунча кайсы жеринен бизден ката кетип, бир жери туура эмес болуп калган болсо, биз кайра акча менен возмещать этип берип, бардыгын көңүлүн алган аракет кылып атабыз. Эми өздөрү тандашат. Бардыгыңыздарды ушул жерден Салтыковская 8 строение 17ден күтөбүз туугандар. Чоң жаңылыктарыбыз бар, мына азыр айтып кеттик. Калгандарын дагы Кудай буйруса, ушу клиенттер үчүн мына ысык кылып, сонун кылып, дивандарды коюп, кофелерден бери коюп, мүмкүн болушунча силердин көңүлүңөрдү алып, узаткан аракет кылабыз. Салам алейкум. Көрүшкөнчө. Каналга катталып кетиңиздер. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.